Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Кутман күнүңүздөр менен сиздер менен кайрадан Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 31 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз балдарыңыз сиздин келечегиңиз деген тема боюнча кеп кылабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Балдарыңыз сиздин келечегиңиз. Келечек бул билимдүүлөрдүн заманы. Бардык эле ата-энелердин тилеги балдары эсен болуп, жакшы билим тарбия алып, карыганда арка жөлөк болсун, элге кызмат кылсын деп тилешет. Чындыгында азыр 30-35 жаштагы ата-энелердин 20-30 жылдан кийинки келечеги бүгүнкү мектепте окуп жаткан балдарына көз каранды болот. Алар дени соо, билими бышык, боорукер, адамгерчиликтүү болсо, мектепти жакшы бүтүрүп, жогорку билимдүү адис болсо, эч болбосо мектептен алган билими менен ак ниет, чынчыл, эмгекчил, кушпейил адам болсо, бул сиздердин бактылуу, үзүрлүү карылыгыңыздар болот. Биз ата-энелер балдарыбыздын келечегин материалдык жактан камсыз кылууга кайсы бир даражада аракет кылсак, мисалы үй куруп, килем токуп, мал багып жана башкалар, ошондой эле алардын таалим тарбия жагынан камсыз кылууга ага караганда 4-5 эсе көп аракет кылуубуз керек. Себеби байлык бул колдун кири деп айтылат эмеспи элибизде. Албетте, азыркы заманда байлык да керек. Атадан бай мурас алып, кийин анын кадырын билбей, ысырап кылып, кембагалдашып калган же мал дүйнөгө берилип, адамгерчиликти унутуп, акча, пул деп ошону эле ойлоп калган адамдар да болушу мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер, урматтуу ата-энелер, мейли балдарыңыздарда акча, пул да болсун, бирок эң башкысы, эгерде сиздер алар үчүн бактылуу келечек, өзүңүз үчүн үзүрлүү карылыкка аракет кылып, тилек кылсаңыз, анда алардын мектептен жакшы билим тарбия алуусуна, асыл сапаттуу адам болушуна азыртадан кам көрүңүздөр. Демек, урматтуу ата-энелер, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, биз балдарыбыздын келечегин материалдык жактан канчалык камсыз кылсак дагы, алардын таалим тарбия жагынан камсыз кылууга ошончолук 4-5 эсе көбүрөөк аракет кылуубуз керек экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.